Салам достор, бүгүн кыймыл аракеттин өткөн чагын өтөбүз. Өткөн чак мисалы суроо бергенде эмне кылдым, эмне кылдым, эмне кылдым. Качан? Кече. Булар кече, мурда, былтыр, жана башка сөздөр келгенде биз өткөн чакты колдонобуз. Мисалы кече мен окудум. Окудум. Булар эми кандай? Д мүчөсү. Баштапкы д мүчөсү ди деп өзгөрүлөт. Д мүчөсү дү деп өзгөрүлөт. Д мүчөсү ду деп өзгөрүлөт. Мисалы, эмне кылдым? Жаздым, же жазды. Ал эмне кылды? Ал жазды. Ал келди. Ал эмне кылды? Ал күлдү. Ал эмне кылды? Ал дагы ойноду. Ду, дү, ди. Этиштеге биз д, ди, дү, дуну коштук. Эми кыймыл аракеттин кечээ болуп өткөн, былтыр, мурда болуп өткөн дагы мындай суроолор берет. Эмне болгон, эмне кылган деген. Эмне кылган деген суроо болсо, эмне кылган деген суроо болсо, анда биз аларды мисалы былтыр, кече мен окугам же жазгам. Мен жазгам. Кече доскага мен жазгам. Мына карагыла. Жазгам. Алар мындай болуп аталат. Биринчи гам мүчөсү, гон мүчөсү, ген мүчөсү, айкын өткөн чактын мүчөлөрү. Күн мүчөсү. Эми мына ган болгондо окуган, оку дегенге окуган, эмне кылган, окуган, ойногон, эмне кылган, кече, келген, эмне кылган, күлгөн, же болбосо күлгөн. Мен буга чейин бир канча видеолорду койгом. Же болбосо мен буга чейин сабактарды өттүм деп мен өткөн чакта ушинтип сүйлөй алам. Саламатта калгыла.